Тасын Алабаевич, эми биздин комитеттин алкагында карап атканда акча каражаты керек да бул мыйзам долбоорунан. Ошол акча каражатынын көлөмү кандай? Канча акча каражат кетет? Ошол боюнча маалымат берсеңиз жакшы болот эле, эгерде болсо. Минфин отурат бул жерде. Бул мыйзам долбоору кабыл алгандан кийин биздин бюджетибизде каралганбы, каралган эмеспи? Ал кийинки жылдын бюджеттерине киреби, кирбейби? Ошол боюнча да бир маалыматыңыз болсо айтып кетсеңиз жакшы болот эле. Эң негизгиси Айбек Алтынбекович, бул жерде мындай, азыр мен айткандай ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар жөнүндө мыйзам иштеп атат. Биз көпчүлүк ошол нормаларды бул эле мыйзамга көчүрдүк. Ошондуктан мындай каражат азырынча биз сураган жокпуз. Бул жерде жаңы нормалар кирип аткан, бул мен айткандай реестр. Ошол реестр электрондук түрүндө аны кылса болот. Ошол эле түндүк алкагында кылса болот. Менимче ал бир топ мындай каражатты прям талап кылбайт да. Анан экинчиден болсо, биз жаңы нормаларды киргизип атабыз. Бул мисалы мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга, азыр терминология менен айтып атам да, аларга атайын технический мындай каражаттарды берели деп, мисалы ал баспаса майыпты карабаны берели, укпаса ошол кулак уккан ушундай оборудование керек, слуховой аппарат керек. Көзү көрбөсө трость мындай таякты берели, ак таякты берели деп. Бирок ушундай нормалар жаңы кирип атат. Бирок биз 25-жылдан баштап чогуу мына бул жерде комитетте колдоду. Биз эң биринчи ушул жылдан баштап 50 миллион сом уже бөлүп баштадык. Мына бул жаңы норма хоть кирсе дагы, бирок уже азыр каражат уже каралган. Башка каражат биз талап кылган жокпуз. Ушундай иштеп аткан процессте кете берет. Тасын Алабаевич, бул жерде мыйзам долбоорун карап атканда, бул жерде майыптуулукту алдын алуу беренелеси бар. Билим берүү, майыптуулугу бар балдардын бала бакчадагысы, андан кийин мектептеги билим берүүсү бар. Ушулардын баарына акча каражат талап кылат да бүгүнкү күндө. Мисалы үчүн мугалимдердин айлыгы бүгүнкү күндө канча? Аябай төмөн. Бирок майыптуулугу балдар ошол мектепте окуп атабы, окуп атпайбы? Ал дагы бир өзүнчө бир суроо жаралып атат азыр. Бала бакчалар бүгүнкү күндө, бала бакча майыптуулугу бар балдарды бала бакчага бүгүнкү күндө алганы менен кээ бир катине наразычылык жарап атат. Менин таптаза балам майыптуулугу бар бала менен бир бала бакчага барбайт деген суроо талаптар ал жерде чоң болуп калып атат ал жерде. Анан майыптуулугу бар да алдын алуу боюнча бул жерде киргизип атасыздар азыр. Лабораториялар жок бүгүнкү күндө. Заманбап, акыркы үлгүдөгү жок. Мисалы үчүн 12 күндүк түйүлдүктү ошол ооруйбу, оорубайбы, анын дени сакпы, сак эмеспи билип кое турган бүгүнкү күндө лабораториялар жок бүгүнкү күндө. Ошон үчүн акча каражаты бул жерге чоң керек. Эгерде сиз азыр талап кылбай атабыз дегенди айтып атасыз, биз талап кылышыбыз керек, мамлекет аны караш керек. Сабак билим беришибиз керек, аларды коомдоштурушубуз керек, социалдаштырушубуз керек балдарды. Кээ бир ата-эне ошол майыптуулугу бар баланын энеси ошол мектепке, бала бакчага албагандыктан ошол эне өзү ал жерде жабыркка тартып, ошол сиз айткандай инвалид болуп калган учурлар бар да бүгүнкү күндө. Тасын Алабаевич. Айбек Алтынбекович, сиз туура эле айттыңыз, бирок чынында ошол эле сиз айткан нормалар, ошол бала бакча алуу боюнча, мектепке алуу боюнча, инклюзиялык билим берүү система боюнча негизи нормалар уже жазылган. Азыр эле иштеп аткан мыйзамдарда бар. Ошон үчүн биз жаңы нерсени Тасын Алабаевич, бар, мен бар деп атам, бар. Бирок акча сиз талап кылбай атабыз деп атпайсызбы? Биз акча талап кылышыбыз керек да. Кылыш керек. Ошол мугалимге, ошол майыптуулугу бар баланы окутуп аткан мугалимге акча каражатын мамлекет төлөп бериш керек да талаптагыдай. Эми булар майыптыгы бар баланы окуган мугалим жана мындай жөнөкөй баланы окуган бирдей эле чынында айлыкты алышат. Бул дагы туура эмес негизи. Бирок бирдей эле айлыкты алышат да. Сиз туура эле айтып атасыз. Бирок мен айтып атканым бул мындай биз жаңы мындай өтө расходторду тапкан жоксуз. Ушундай иштеп аткан эле норманы жазып атабыз да. Мисалы лаборатория боюнча сиз айтып атасыз, МСЭК боюнча мен айтып атам. Бизде азыр майыптуулугу берген ошол орган МСЭК болуп атат.
медико-социальный экспертный комиссия деген. Алар беришет, алар негизи чогуу мындай коллективно отуруп, алар аныктайт да майыптуу группасы кандай, биринчи, экинчи группабы. Дастан Алабаевич, ал сиз уже төрөлүп калган баланы айтып атасыз, тандайт болот деген. Биз алдын алууну айтып атабыз, биз лаборатория заманбап. Мына азыр бул жерде орун басар отурат, саламаттык сактоо министри. Бүгүнкү күндө ошондой заманбап лабораториялар барбы, сурап койсок болобу? Карамбек Кошкожорбаевич. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Урматтуу биздин депутаттарыбыз, замминистр Байдуллатов Карманбек Кошкорбаевич. Ушул жылы биз киргизип жатабыз, сиз айткан пренатальный скринингти. Ошол скринингти сиз айткандай эле эрте аныктоо, жана ошол лаборатория бизден мамлекеттикте болбосо частный болот, бирок ошол частныйга чейин мамлекет тарабынан толугу менен скринингти азыр эсебин чыгарып жатабыз. Эсеби толук чыккандан кийин сиздерге маалымат беребиз. Ал жерде ошо эрте аныктоо боюнча балдардын түйүлдүктүн ичиндеги эненин ичинде турганда кандайдыр бир өзгөрүү боло турган болсо, ошолордун баарын аныктап чыгууга быйыл ишке киргизебиз буюрса. Жакшы экен, ишке кирген жакшы. Бирок бекерби, бекер эмеспи? Азыркы учурда ошол эсептелип чыгып атат. Бизге айтылган ГЧП жана мамлекеттик тарабынан Бекер болуш керек да. Эмнеге ГЧП, эмне үчүн акча төлөш керек? Анын баасы аябай кымбат. Аны биздин карапайым эл көтөрө алабы, көтөрө албайбы? ГЧП болгон кезде дагы мамлекет төлөп бере турган болду. Анда сиз айтыңызчы, жылына майыптуулугу бар, тубаса төрөлүп аткан балдардын саны канча бүгүнкү күндө? Сан айта албайм, бирок деген балдардын текшерүүсү баары бекер болот, мамлекет төлөп берет. Болжолдуу түрдө айтсаңыз канча бүгүнкү күндө? Жок, болжолду айта албайт экен. Мына Айбек Айтылбекович, биз как раз вот реестрди түзүш керек деп атабыз да. Ошон үчүн мен мыйзам долбоорун Дастан Алабаевич колдоп атам. Туура, керек мыйзам долбоор деп атам. Бирок ушулардын баардыгын алдын алыш керек да, бекер болуш керек да. Бекер болуш керек да, карапайым калкка бекер жеткизишибиз керек да ошол нерселердин баардыгынчы. Иштеп аткан нормалар бар да, уже атак тура айтасыз. Жок, мына майыптуулуктун алдын алуу деп атабыз, киргизип атабыз, мына мыйзамда турат. Алдын алуу кандай биринчи лабораториядан башталат да. Ал негизи иштеп аткан норма эле. Айбек Айтылбекович, бул жаңы норма эмес. Негизи бул иштеп аткан норма эле. Просто азыр эле булар аракетти кылып атышат. Дастан Алабаевич иштеп атат. Иштеп атканы менен баардык катмарга бекер жок да бүгүнкү күндө.